Шаардын ызы чуусу эч качан түгөнбөөчүдөй. Тигил жакты карасаң да шашылган эл, бул жакты карасаң дагы. Күндөр аптага, айлар жылдарга алмашат. Шаарда кантип өмүрүң өткөнүн да билбей каласың. Биз да жолдошум экөөбүз балдарды багалы, бутка туралы деп алгач кичинекей дүкөн ачканбыз. Соодабыз жакшы болуп, аны чоңойтуп, килейген азык түлүк дүкөнгө айланттык. Жашообуз жакшы, эч нерседен кем эмеспиз. Соода жакшы болгондуктан кантип кечкирип таң атканын билбей да калабыз. Биздин кардарлар абдан көп. Айланабыздагы көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларынын дээрлик бардыгы канча жылдан бери бизден соода кылгандар. Бардыгы менен учурашып, ал жай сурашып турабыз. Кыскасы, биздин дүкөн Кичи райондогу эң чоң соода түйүнү десем да болот. Кардарлардын ичинен бир жылдай болду. Жашы 40-45 чамасында жигит келип соода кылат. Алдында кымбат баалуу унаа, кийимдери таптаза, өзү да сулуу, бойлуу келишимдүү. Күнүгө келип чоң көлөмдөгү акчага азык түлүк алып кетет. Күнүгө, жада калса дем алыш күндөрү да. Акыркы күндөрү эмнегедир ага көңүл буруп байкачу болдум. Эмнегедир ага кызыга баштадым. Өзүм дүкөнгө келбей калган күнү жолдошумдан жана балдарымдан сураймын. Менин иним келдиби деп. Аны иним деп алгам. Кээде жолдошум тамашалап калат. Иниң келди, салам айттым деп. Бул жигит күндө толтура азык түлүк алат. Үй бүлөсү ошондой эле чоңбу? Деймин таң калганымды жашыра албай. Ой, күкүш. Бир топ жыл дүкөндө олтуруп, ушакчы кемпир болуп калыпсың. Сүйлөшүп сурап көрбөйсүңбү деп жолдошум тамашалайт. Чындап эле сурабаганда эмне? Сураймын эле, деймин кыйын болуп. Бирок жигит эч кимге көңүл бурбай, буюм азык түлүктөрүн эсептетип, акчасын төлөп коюп, чыгып кетип калат. Оозумду растап баратып, сүйлөй албай калып каламын. Сүрдүүлүгүн айтпа. Акыркы күндөрү кандайсың иним, аманчылыкпы деп саламдашчу болдум. Кыргызда саламды алек албаса уят эмеспи? Иним да күндөн күнгө мени менен саламдашчу болду. Абдан чоң үй бүлөнү багат окшойсуң, дедим бир күнү азык түлүктөрдү эсептеп жатып. Иним мостое түштү. Ыңгайсыз суроо берип койдумбу деп өзүм да буйдала түштүм. Ушунча азык түлүк алып барчу үй бүлөм болгондо бактылуу болмокмун деп үшкүрүп койду. Бул сөз андан бетер кызыгуумду арттырды. Бир четинен уялып да калдым. Чоң эле эже абдан ушакча окшойт деп ойлоп калдыбы деп. Үйгө келип жолдошума: "Ай бай болгур, тиги инимдин тамырын тартып көрчү, бир сыры бар окшойт" деп ачык эле айттым. Анын сырын билбесем болбойт. Макул, сүйлөшүп көрөйүнчү. Бир жылга чукулдап калды, же бир келинчегин ээрчитип жүргөнүн көрбөдүм, деп күңкүлдөдү жолдошум. Ошентип күндөлүк түйшүк менен алек болуп жүрүп, инимди унута түшүпмүн. Бир күнү жолдошум жумуштан келип, эшиктен кирип-кирбей жатып: "Байбиче сүйүнчү, иниңдин сыры чечилмей болду. Эжем менен чогуу болгонуңарда эртең менен сүйлөшөлү" деди иниң, деп жылмайды. Болсун абышка деп кубанып олтурдум. Эртеси кечке жуук иним келди, керектүү бардык нерселерди алып. "Эже, байкем экөөңөрдүн убактыңарды албаймынбы?" деди өзүн эмнегедир ыңгайсыз сезип жаткандай түр көрсөтүп. Жок, өтө кеч болуп кетти, соодада токтойт эми, дедим мен сүйлөшкөнгө мүмкүндүк бар экендигин билдирип. Анда мен колумдагыларды берчү жерге берип келейин, деп сыртка иним чыгып кетти. Арадан 1 саат өтүп өтпөй кайра келди. Бул учурда элдер суюлуп калган эле. Жолдошум үчөөбүзгө жай даярдады. Мен ысык чай даярдай койдум. Үчөөбүз жайланып отурдук. "Мага абдан кызыгып таң калып жатыпсыңар. Сиздер менен бүгүн маектешип, таанышып алсак болчудай", деди иним жылмайып. "Бул эжең абдан сага сарсана болуп жүрөт. Таанышса таанышалы", деди жолдошум адатынча тамашалап. "Айланайын, тепкениң кымбат унаа, кийгениң болсо кычырайсың. Элдин бир жума бир айлык ала турган азык түлүгүн аласың. Бирок үй бүлөң бар экенине күмөнүм бар.
Анткени ээрчиткен келинчегиң, балдарың жок, дедим мен качантан бери айта албай жүргөн оюмду сыртка чыгарып. Ошондо иним бир үшкүрүп алып, өзү тууралуу мынтип маалымат бере баштады. Булардын баардыгы унаа, акча, байлык, колдун кери. Адам баласына, аялга да, эркекке да үй бүлөлүк бакыт буйрубаса, булардын баары бир тыйынга арзыбайт экен. Мен убагында колго конгон бакытты баалабаган көрпендемин. Өзүм колумда жок, кээде үй бүлөдө чоңойдум. Айылда жүргөндө балалыгымда шаарда окусам, иштесем, жашасам деп кыялданчумун. Биздин жаштык катаал 90-жылдарга туура келди. Ошентсе да тырышчаагымдан улам өзүм окуп, кыйынчылыкка карабастан бат эле бутума турдум. Балалыгымда кыялданган нерселерге жеттим. Баягы айылдан мотурайып келген бала жок, кычыраган жигит болдум. Ичимдик ичпеймин, тамеки чекпеймин. Кыскасы төгүрөгүм төп келишкен адам болчумун. Мага бир гана нерсе жар жетишпей жаткан. Анткени байлыктын артынан кууп жүрүп жашым 30га таяп калган. Баардыгы, ата-энем, бир туугандарым, досторум үйлөн деп абдан кысташты. Көңүлүмө жаккан кыз таба албагандан кийин убагы келсин деп кутулчу болдум. Алгач бул жөн эле тигилердин кутулуунун амалы болсо, акыркы күндөрү чындап эле үйлөнүү керектигине көзүм жетип, сарсанаа болчу болдум, кимге үйлөнөмүн деп. Тээ балалыгымда классташ кызымды жашы көрүп, ошону аламын деп жүрчүмүн. Бирок айылда кыздарды бат эле турмушка беришет эмеспи. Ал классташым 30 жашында чоң байбиче болуп калган эле. Сезимдерим ошол классташыма гана козголгон болчу. Туура, кыздар көп эле. Бирок эч кимиси сезимимди козгой алган жок. Ошентип жүргөн күндөрдө болочоктогу жубайым менен таанышып калдым. Жумуштан кайтып келе жатсам, көчөдө гүл саткан жерде бир кыз гүл алып жатыптыр. Акчасы жетпей жаткан окшойт. Улам капчыгын аңтарып жатты. Эмнегедир жүрөгүмө жакын адамдай, аны көргөндө кандайдыр бир сезим пайда болду. Көрсө, жүрөк эч качан алдабайт турбайбы? Көчөдө көргөн баардык кыздардай эле кыз. Бирок эски, жакын таанышымдай сезилип кетти. Бир аз жетпей жатат, деди кыз гүл саткан орус кемпирге. Анысы болсо бермеймин. Мага да акча керек деп наалып кирди. Жакын басып барып, канча жетпей жатат, дедим күлүмсүрөп. Тиги кыз жалт карады. Көздөрү ушунчалык сулуу экен, бир көргөндөн сүйүп калдым десем да болот. Жөн эле коюңуз, бул жакта арзаны бар, ошону аламын, деди ал сылык жылмайып. Ушул гүлдү алгыңыз келгенин байкап турамын. Келиңиз, мен сизге гүлдү сатып берейин. Сиз мага атыңызды айтасыз, дедим эмнегедир толкунданып. Мен да кызга жактым окшойт. Менин айтканыма көндү. Ошентип экөөбүз тааныштык. Ысымы Гүлкайыр экен. Кандай сулуу ысым. Ээсинин сулуулугун айтпай эле коеюн. Мен таанышканда аны жаш деп ойлогонмун. Андай эмес. Менден бир эле жаш кичүү экен. Тагыраак айтканда 30 жашта экен. Экөөбүз бири-бирибизге жагып сүйлөшө баштадык. Ал убакта уюлдук телефондор жаңы чыга баштаган. Мен ага телефон белек кылдым. Ошентип экөөбүз күнү-түнү сүйлөшөбүз. Бул тууралуу жакындарым билип, абдан сүйүнүштү. Качан той жейбиз дегендери да канча. Ата-энем алып кел деп чакырып жатышты. Бир күнү үйлөнөлү деп сунуш киргиздим. Гүлкайыр дагы макул болду. Шаан шөкөттү той өткөрбөй эле коелучу. Жашыбызды өтүп калбадыбы, деди Гүлкайыр бир аз тартынгансып. Макул, айылга барып эле той беребиз. Бул жакта жөн эле белгилеп коебуз, дедим анын айтканын туура көрүп. Гүлкайыр да мен да июль айында тыныгуу дем алуусуна чыгып үйлөнмөй болдук. Экөөбүз жазында таанышканбыз, жайында үйлөндүк. Гүлкайыр шаарда байкесинин үйүндө турчу. Ошол жерге барып эле сөйкө салып алып кеттим. Аялды башынан кармайт. Экөөбүз да чексиз бактылуу элек. Айрыкча Гүлкайыр. Үйдөн чыгып келе жаткандыгы, анын бактылуу жылмайып турганы азыр дагы көз алдымда. Ай кыз, кичине көз жаш чыгарыңыз. Ырым ушундай, деген жеңесинин үнүн чала була угуп калдым. Бул сөзгө маани да берген жокмун. Ал күн бул жашоо экөөбүзгө гана тиешелүүдөй чексиз бактылуу элек. Ошентип үйлөндүк. Экөөбүздүн бактылуу жашообуз башталды. Бизди куттуктап келгендер көп болду. Алардын ичинен чындап биз үчүн сүйүнгөндөрү да, тымызын кызгандары да бар эле. Анткени экөөбүз төп келишкен, бири-бирибизди толуктаган жубайлар элек. Күлкү менен бакыт кирген үйгө кайгы жана кызганыч да кошо кирет турбайбы? Гүлкайыр күлкү жана бакыт алып келген болсо, мен кайгы жана кызганычтын булагы болдум. Колума конгон бактыма өтө эркеп, кутуруп кеттим окшойт. Мага баары мүмкүн деген куру эркектик намыс пайда болду.
Ал аз келгенсип арак иче баштадым. Мурда оозума да албаган жаным үйлөнүп жаман жакка кеттим. Куттуктап келген досторум, тааныштарым шыкап жатып ичирешип, акырындап аракка көнүп бараттым. Гүлкайыр ичпечи деп суранат. Анын жалдыраган көз карашына туруштук бере албай, макул деймин да көчөгө чыгып кайра эле ичип аламын. Стакандаш санаалаштарым көбөйдү. Мас болгондо алардын сүйлөгөн сөздөрү кулагыма керетпейм. Абдан өзгөрдүм. Бул татынакай перини кайдан тапкансың? Деген сөздөрдү угуп, биреси сыймыктансам, биреси кызганамын. Үйгө мас болуп келип, жаңжал чыгарчу болдум. Менин шылтоом ар кандай эле. Кызганыч, тамак, жумуш. Үйлөнгөнүбүзгө 1 ай болбой, бир күнү мас болуп келип, Гүлкайырга колумда тийди. Байкушум эртеси абдан ыйлады. Кантип колум барды экен деп, өзүмдү өзүм сөгүп, арак ичпешке сөз бердим. 1 ай араан гана чыдадым окшойт. Бир досумдун туулган күнүндө кайра ичип алдым. Менин ичкенимди баарынан жашырган Гүлкайыр акырындап жүдөй баштады. Мурдагыдай жароокер жарым жок, чүнчүп, өзүнүн өзү корунуп, өзгөрүп кетти. Мен болсо өз укпаган жинди болдум да калдым. Досторумдун сулуунун суусу кургабайт, аялды башынан катуу кармоо керек деген сөздөрү менин урааныма айланды. Алган жарым ушунчалык акылдуу, ушунчалык тартиптүү эле. Бактымды чичтим. Анын сөзүн укмак тургай, көчөдө кетип жатып, сол жакты же оңду карап койсо да ызырынып, ашата сөкчү болдум. Байкушум, күнөөм кайсы? Деп зарылдайт. Алан сайын күчөймүн. Ичиме шайтан кирип алгандай, өзүмдү башкара албай чакчаңдаймын. Жумуштан чыгып, жумушуна барамын. Үйгө келип, жумуштагыларыңдын кемиси менен жүрөсүң? Ойношуң кайсыл? Деп жаңжал чыгарамын. Акырындап мас эле эмес соо кезимде да кол көтөрүшү болдум. Иштебе десең иштебеймин, макул, эмне десең макулмун деп жалдырайт байкушум. Иштетпей кое албаймын. Анткени кайнагаларым баардыгы чоң жумуштарда иштеген зирек адамдар. Алардын айбыгам. Боюна бүтсө ошондон ары иштетпей коемун деймин сокур оюмда. Бирок Гүлкайырдын боюна бүтпөй жатты. Врачтарга барып текшеринип да көрдүк. Баары жайында. Эмнегедир жараткан Аллах бизге наресте ыраа көрбөдү. Бул мага берилген жаза болсо керек. Гүлкайырдын боюна бүтпөгөнү дагы бир чоң шылтоо болду. Күндө көзүм ачылбай иче турган болдум. Бирок бир калыпка салып койгон бизнесим жакшы жүрүп жатты. Унаа алдым, үй алдым. Көңүлүм келгенде жолдуу экенсиң, сен менин бактымсың деп жарымды эркелетем. Бирок мас болгондо айтылган сөздөрүмдү экеселеп чыгарып аламын. Мындай ооруну кайсы ойношуңдан жуктурдуң? Ошентип жылдар өтүп жатты. Жегенибиз алдыбызда, жебегенибиз артыбызда. Сырттан караган адамга эң бактылуу адамдар элек. Кийинчерээк ойнош күтүп кеттим. Гүлкайыр ага чыдады. Мага билдирбей ыйлап алчу. Көздөрү шишип көөп калчу. Көрмөксөн билмексен болуп коемун. Бир дагы жоругумду төркүнүн айткан жок. Алар келсе жаркылдап тосуп, мен тарапты да бирдей өрүп, акылдуу жар эле. Аны карап туруп көңүлүм жылып, боорум ооруп кетет. Бирок ичимдеги шайтан дароо оюмду бузуп, жаман иштерге жетелейт. Эмнеге менин баардык кылыгыма чыдайсың? Кетип калбайсың? Дедим бир күнү Гүлкайырга. Мен сенин аялыңмын, деди ал. Бул үйдөн өлүгүм гана чыгат. Аттең, алтыным-ай. Ушул сөздү эмнеге айттым экен? Азыр ойлосом, жүрөгүм өрттөнөт. Балким ошондо мен сени сүйөм. Кайтып кел. Мурдагыдай бактылуу бололу десе баары башкача болмок беле, ким билет. Бирок Гүлкайыр ал сөздөрдү айтпады. Азыр ойлосом, менден чындап көңүлү калып, намыс үчүн эле заңгыраган чоң үйдө жалгыз жашаган турбайбы? Улуу сөздө уят жок эмеспи? Көрүнгөн аялды ойнош кылып, өзүмө оору жугуздум. Албетте бул Гүлкайырга да жукту. Бир күнү жолдоштук милдетимди аткарайын десем эле ооруп жатат деп сарылдап ыйлады. Кайсы ойношуңдан жугузуп келдиң? Соо эмессиң сен, деп койдой сабадым. Кудай алдында акмын деп чырылдайт ал. Билип турам. Бул оору менден жукту. Ошентсе да куру эркектик намысы моюнга алууга жол бербейт. Ошондо Гүлкайырдын көңүлү менден чындап калды. Мен болсо сыр бербей корстон боламын. Акыркы күндөрү ага жакындабай калдым. Үйгө видео камераларды коюп текшерем. Өзүм болсо ойношум менен болуп калдым. Арадан жылдар өттү. Бир күнү жумушта олтурсам, карындашым Асели телефон чалды. Кайда жүрөсүз? Жеңем ооруканага түшүп калды деп.
жүрөгүм бир жамандык сезгендей учуп жеттим. Гүлкайыр палатада жатыптыр. Өңү кубарып, араң эле жаны бар. Эмне болду? Дедим карындашыма. Сиз кандай адамсыз? Деп кыйкырган карындашым ыйлап жиберди. Врачка кириңиз. Гүлкайыр менен ушул карындашым айрыкча жакын болчу. Менин бүт кылыктарымды билчү. Мен карабай койгондо да Гүлкайырга ушул эле барып жүрүптүр. Врачка кирип чыккандан кийин дүйнөм тарып, башым айланып, жер айлан көчөк болгондой болуп турду. Врачтын айткан сөзүнө ишенбей турдум. Жубайыңыздын диагнозу рак мозга. Операция жасайбыз. Андан чыкса чыкты. Чыкпаса Кудайдын жазганы. Бул сөздөр мен өмүрүмдө уккан эң жаман сөздөр эле. Палатага бардым. Гүлкайыр көзүн чылк жумуп жаткан экен. Жакын барып, чөгөлүп отурдум да колдорун кармадым. Берекем. Тамагым буулугуп, бул сөздөрдү араң айттым. Гүлкайыр көзүн ачты. Анын ошондогу көз карашы эч качан эстен кетпейт. Бул көз карашта сүйүү, сагынуу, таарынуу, кайгы баары бар эле. Алсыз аялдын кичинекей жүрөгү ушунчалык чоң жана көп сезимдерди батыра алышына таң калдым. Мен сени ушунчалык сагындым, деди Гүлкайыр. Ошондо жер жарылса, мен кирип кетсем деп тиледим. Бирок адамдын жаны иттикинен да бышык болот деген ичин окшойт. Кылган кылыктарымды билмексем болуп жер жүзүндө басып жүрдүм. Гүлкайырды чет өлкөгө алып барып дарлатамын деп табалуктум. Бирок ал көнбөй койду. Баарыбыз ошол жерде болдук. Байкелери, ата-энеси, менин туугандарым, ата-энем. Гүлкайырдын жакындары мага жасаган мамилеге татыксызмын деген ой мээримди жеп жатты. Мен Гүлкайырды барктай албадым. Аны күн алыс сабаганымды, ак жеринин күнөөлөгөнүмдү, оозго алгыс сөздөр менен сөккөнүмдү билер бекенсиңер. Алаканыма салып багамын деп үйлөнүп алып, бутум менен тепсегенимди билер бекенсиңер. Мен бул периштеге татыксыз экенимди, силердин сыйыңарга, аяган сезимдериңерге татыксыз экенимди билер бекенсиңер деп кыйкыргым келди. Байкелери мени ортого алып, иттей кылып сабоолорун, мени өлтүрүүлөрүн кааладым. Бирок өзүмдү кармадым. Ортобузда болгон ызы чуунун биринде Гүлкайыр туугандарын айтпаганын билемин. Ат түгүл менин ата-энем, туугандарым да билбейт болчу. Бир гана карындашым баарын билет эле. Чыккан киргенде мени жекирип, какшыктап жаткан карындашыма унчукпай жер менен жер болуп турганымага таң калып карап жатышты баары. Койчу, Асель, деди Гүлкайырдын жеңеси карындашыма. Күйөө балада эмне айып? Бул жараткандын буйругу. Кызыке, атанын үйүнөн күлүп кеткен. Ошондуктан ушунча айып болууда. 5 жыл мурда үйдөн кызыл гүлдүү татынакай көйнөк кийип, күлүмсүрөп чыгып келе жаткан Гүлкайырдын элеси көз алдыма тартылды. Ошондогу экөөбүздүн бактылуу көз ирмемдерибиз жароокер жарымдын эркелигине, шыңгыр күлкүсүнө, акылдуу оруундуу сөздөрү көз алдымдан чуур өтө баштады. Ушунча жыл жубайымды сүйүп, бирок моюнга албай көрүнгөн менен көңүл ачып жүргөнүм үчүн өзүмдү сөгүп жаттым. Ооба, адамзат колго конгон бакытты көп учурда билбей барктабай калат турбайбызбы? Гүлкайыр менин бул өмүрдө бир гана жолу берилген бактым экенин ушул дары жыттанган, суук, кунарсыз ооруканада билдим. Операцияга Гүлкайырды даярдай баштаганда дарыгерден суранып жанына кирдим. Эмне деп айтуумду, өзүмдү кандай алып жүрүүмдү билбедим. Билемин, күнөөм чоң. Бирок жарымдын жанында болууну чечтим. Мени кечир. Жаным, мен сага татыксызмын, дедим. Мени сага жолуктурган тагдырыма рахмат, деди Гүлкайыр, жүзүмдөгү жашымды колдору менен аарчып, өзүңдү күнөөлөбө. Мен сага ыраазымын. Бардыгына мен күнөөлүмүн. Сени туура жолго сала албадым. О, жараткан, ушундайда асыл адам, акылдуу жар болобу? Менин акыркы ойлонгонум ушул болду. Бардыгы түштөгүдөй өтүп жатты. Акылыма бир келсем, бир келбей, айланада болуп жаткан окуяларды жинди болгондой карап отура бердим. Сарсанаа болуп жаткан адамдар, операциядан чыккан дарыгер, ыйлап жаткан аялдар. Эсиңе кел, акмак! Жулкулдатып жаткан атамдын үнүнөн өзүмө келдим. Көрсө карындашым Асель, атам менен энеме бардыгын айткан экен. Энем Аселге ишенбей ыйлап жатты. Атам болсо мени эч нерсемди калтырбай сөгүп жатат. Эми өкүнгөнүңүз бир тыйын.
Асел заарын чачып мени карап туруптур. Гүлкайырды менин айлыма алып барып жерге бердик. Ошол күндөн баштап менин жашоом өзгөрдү. Ичпей калдым. Бирок менин эсиме келишиме Гүлкайырдын өлүмү керек болгонун эстегенимде жашагым келбей кетет. Башы ооруса да эч кимге айтпай жүрө берген турбайбы? Байкушум. Же жанынан ушунчалык тойду экен. Жакын адамымды өзүм өлтүрүп алганымды эстегенимде жинди болуп кала жаздаймын. Жашоо мага бир тыйындай азыр. Үйлөнбөймүн деп чечтим. Анткени Гүлкайырдай жар эме табылбайт. Байлык деген колдон кире, а бакыт деген бир гана жолу берилет бем адамга. Бирок азыр үй бүлөлүмүн. Гүлкайырдай инсанды таппаймын го деп ойлогом. Апам, жеңемдер болуп жатып бир келин менен тааныштырышкан. Ал байкуштун да күйөөсү көз жумуптур. Балалуу болушкан эмес экен. Үйлөнгөнүбүзгө көп жыл болду. Бирок балалуу боло элекпиз. Мен эми тагдырыма моюн сунгам, бала да күтпөймүн. Анткени бул мага берилген жаза. Азыр дин жолуна түшүп, колунда жоктурго күнүнө азык түлүк таркатамын. Тапканымдын баарын балдар үйүнө которомун. Гүлкайырдын туугандарына, өзүмдүн туугандарыма эч нерсени аябай жардам беремин. Атам мага таарынган. Мени менен мамиле кылбайт. Акыркы жолу айткан сөзү: "Мен апаңа бир да жолу кол көтөргөн эмесмин. Кимди тарттың, акмак?" Мен бакытка татыксызмын. Менден башка баары бактылуу болсо деп тилеймин. Түшүмө Гүлкайыр көп кирет. Ошого ыраазымын. Кийинки жашоодо аркы дүйнөдө экөөбүз кайрадан жолугабыз. Мен ишенем, ал бейиште. Инимдин аңгемесин угуп, жоолугумдун учу көз жаштан суу болуп, мурдуман аккан сууну шуу тартып коюп олтурдум. "Да", деди жолдошум. "Ар кимге ар кандай сыноо жөнөтөт турбайбы жараткан? Арты кайрылуу болсун жубайыңдын." Бир жолу сүйлөшүп жатып, менин аялым бир гана жолу атасынын үйүнөн алып кеткенимде ыйлаган. Андан бери бир дагы жашын агызганым жок. Дегениңизди угуп абдан жаман болдум, деди иним жолдошума кайрылып. Биринчи жолу сиздердин дүкөнгө келгенде ынтымактуу жубайлар экениңиздерди көрүп, сиздердин гана соода кылайын деп чечкенмин. Колуңуздарда береке, жүрөгүңүздөрдө мээрим бар экен. Эң негизгиси сыйлашкан бактылуу жубайлар экенсиздер. Менин Гүлкайрым тирүү болгондо биз да сиздердей жубайлар болсок керек эле, балким. "Арты кайрылуу болсун Гүлкайрдын", дедим мен эми араң өзүмө келип. Иним жөн гана баш ийкеп койду. Ошол күнү үйгө абдан кеч келдик. "Ай, эмне мынча кеч келдиңиздер" деп 3 уулубуздан кийинки жалгыз кызыбыз жолубуздан чыкты. "Алтыным, бактылуу болсоң экен", деп мен кучактап туруп саамайынан өөп койдум. "Ой, деги эмне болду?" Кызым таң калып, "Эртең айтып беремин, кызым", деди жолдошум да кызын эркелетип. Ушул күндөн баштап жолдошум экөөбүз бири-бирибизди андан бетер сыйлап, андан бетер бири-бирибизге байланып калдык. Анткени экөөбүз ак никелүү түбөлүктүү жубайларбыз да. Бул кыска жашоодо ден соолук, акыл, мээрим, ынтымак, сүйүү гана керек. Калганын адам өзү жасап алат турбайбы? Бир күндүк бул арзыбаган турмушта көңүл калтырбайлычы?